Ош технологиялык университетинде аспирантура жана магистратура бөлүмүндө билим алып жаткан аспиранттарга, магистранттарга жана жаш илимпоздорго экономика жана финансы кафедрасы тарабынан илимий макалаларды жазуунун эрежелери, илимий метрикалык базаларга жарыялоо, илимий тажрыйба менен бөлүшүү деген темада илимий семинар өткөрүлдү. Илимий семинардын максаты жана тапшырмалары боюнча экономика жана финансы кафедрасынын профессору, экономика илимдеринин кандидаты Кутманбекова маалымат берди. Семинарды Оштун ректору Жамбыл Турсунбаев ачып, жаш илимпоздордун илимий иштерине ийгиликтерди каалады. Аталган иш-чарага окуу жайдын жетекчилиги, экономика жана башкаруу факультетинин жамааты, аспиранттар жана магистранттар катышты. Магистратура бөлүмүнүн башчысы, филология илимдеринин доктору профессор Атакулова магистрдик диссертация, илимий макаланы жазуунун эрежелери, талаптары боюнча тааныштырды. Магистратуранын бакалавриаттан айырмалаган эң негизги өзгөчөлүгү бул илимий изилдөө иштерине өзгөчө басым жасоо болуп эсептелет. Башкача айтканда, магистранттарыбыздын негизги убактысынын 50%-нан көбүн илимий изилдөө иштери түзөт. Магистранттарыбыз 2 жыл бою диссертациянын үстүнөн иштешип, макалаларды чыгарышып, апробациялар жүргүзүшөт. Деңгээли боюнча магистрдик диссертация, кандидаттык диссертацияга жакын, андыктан ага болгон талаптар дагы жогору. Сөзсүз диссертацияда илимий жаңылык болуусу зарыл. Ошол себептен биз магистранттардын илимий изилдөө иштерин жүргүзүүдө көмөк көрсөтүү максатында алардын илимге болгон кызыгуусун арттыруу, тажрыйба алмашуу максатында илимий семинарларды үзгүлтүксүз өткөрүп турабыз. Бүгүн дагы биздин магистранттарыбыз семинарда активдүү катышып, суроолорун берип, өздөрүнө баалуу, маанилүү маалыматтарды алышты деген ишеничтебиз. Ошмунун бизнес жана менеджмент факультетинин финансы жана банктык иш кафедрасынын башчысы, экономика илимдеринин доктору профессор Кулуева илимий макалаларды жазуунун эрежелери, илимий метрикалык базаларга жарыялоо, илимий тажрыйба менен бөлүшүү деген темада баяндама жасады. Bunun баардыгы бүгүнкү биздин Кыргыз мамлекетинин өнүгүшүнө өзүнүн таасирин тийгизет. Жаш илимпоздордун аларды колдоо маселеси, аларды илимий багытта жумуш аткаруу иштеринде ошол Ош технологиялык университети аябай чоң жумуштарды аткарып атат. Бул жерде белгилеп кетиш керек. Магистратура бөлүмү, ректорат, аспирантура бөлүмү жана ошондой эле ушул кафедралардын кызыгуусу артып баратканы. Мен ойлоймун, ушул Ош технологиялык университети ушундай багытта кете берсе, чоң ийгиликтерге жетишет. Мен ийгиликтерди каалайм, ийгиликтерди багынткан, аброю бийик болгон ушул университеттин катарына кирсин. Илимий семинар илимий маалыматтын сапатын жана ишенимдүүлүгүн камсыз кылуу, коомчулуктун өнүгүшүнө көмөктөшүү, изилдөөнүн көрүнүктүүлүгүн, статалоосун жана академиялык репутацияны жогорулатуу максатында уюштурулду. Анан кийин келине биз бирөөнүн фамилиясын бердик го.